Бизде ошо биринчи немесине салып берген да, биринчи выкытына. А ты хорош, братец! А ты реально хорош! Жок деш кыйын эле да мен үчүн. Эң жашоомдо эң кыйын нерсе жок дейт. Адамды жейм да, оюн жеп. Не, на треугольник идет, да? Были мощно. Кыргыздар өткөзөт, кыргыз күрөш деп. Ал жерде бир күндө эле 4-5 адам менен күрөшүп калат. Кызыгуу бар эле, бирок спортту кылып, жүрөм деген вообще ой келген эмес. Таза болуш керекпи? Таза болуш керек. Нокаут либо удушение деген. Салам алейкум достор. Бүгүн бизде конокто Марсель Нурланбек уулу. Кош келдиң. Алейкум салам. Кош көрдүк. Марсель, прямиком из Москвы. Сен баягы чыгарылыштар менен бир сыра көрүп чыктың да? Көргөндө сен баягы стойкага турат го, не даун деп коет? Стендаун. Стендаун да? Сердаун. Стендаун. Жүзмө-жүз да. Жүзмө-жүзгө турганыңда, мисалы кече андан алдын эле көрүшкөндө, мен анда взгляд сенин сезген жокмун да. Бирок баягы стойкада баягы оппоненттин тушунда турганда коркунучтуу взгляд кылат экенсиң негизичи. Мен адамды жейм да. Оюн жеп, жана мен чыкканда уже коркуп калыш керек да. Мен полный соперник ошондо бир эле алам эмес. Бардыгын. Биринчи морально алат экенсиң да. Морально алам. Уверенность болуш керек любой жердечи. 2018-дин күзүндө 7-сентябрда биринчи профка катыштың. Не боюнча катыштың? ММА. Бой бес права. Бизде ошо биринчи немесине салып берген да, биринчи выкытына. Андан кийин тажиктердин организациясында урушкам, FFC Global деп чоң турнир болгон. Өтө чоң. 2000 адам бата турган зал. Растягивает и растягивает полностью Радора. И все-таки сдается Пермамадов. Тем самым Радор Пермамадов. Ну и здесь уже... Тажик баланы урушкам, күчтүү бала мен анда да. Ошондо бир эле схватка болуп, просто бир эле. Бир эле бой урушабыз болду. Анан ошо малдарды 10 000 алдым. 10 000 алып сүйүнүп. 10 000 рубль. Рубль менен монтип, кубокту карматып өткөзүп. Ошондо бул уже экинчи, үчүнчү боюң, бул жакта уже гонорар бериле баштады. Уже гонорарга эми өтүп баштагам да. Андан кийин уже 40+40 деп ошондой тема башталды. Ал эмне? Гонорар 40 000, утсаңыз 80 000 аласыз, утулсаңыз 40 000 аласыз. Ошентип уже поп ММАга өтүп баштадым. 2018-2019 көбүнчө ошол эле ММА менен эле грэпплингде жүрүп. Грэпплингде жүрүп. 2000, бирок 2020 уличный бокста урушкам. Ошо малда наш дел ачылат деп Артур деген главный президент бар, ошо келген мага. Мен бир турнир ачтым, наш дело деген организация. Меникинде урушуп бересиң деген, уже азыр авторитети көтөрүлүп 10 миллион төлөп калды уже. Бир бой үчүн 10 миллион төлөйбү? Баягы 5 на 5 же? Жок. Наш дело деген ушундай организация по-моему. Жок, неме төлөгөндө 10 миллионду 5-5тен алып, качкан үчүн 5, утсаң 10 же? Александр Емельянкага просто выходна 10 миллион берди да. А утса еще көбүрөөк бермек, Жок, по-моему, жанагындай да, выходна жасалат да болду. Ар ким өзүнүн модели бар экен да. Ар кимдин өзүнүн гонорары да. Мисалы, сиз скромный болсоңуз, серьезный болуп туруп, эми бирөөлөр скромный болот, хайпты кылышты билет да, мисалы, Хабибке окшоп моментинде билет да. Бирөөлөр скромный болуп жүрө берет, скучный болуп кетет да. Ошонун гонорарын азыраак калат. Башка жакта бир уруша албаган бир бала болот. Бирок хайп кылышты билет. Эл күтүп турат да жанагы, эмне болот экен. Бирок ошолордун гонорары көп болот да. Анда популярностуна, хайп жагына карата гонорар берет экен да. По-моему, ошондой. Плюс аудиториясы чоң болсо. Подписчиги карайт. Негизи бул шоу-бизнес болгондон кийин контентни подход кылтырып аудиторияга иштеп ошол жагы менен такса болот экен да. Ошондой керек да. Даже бой болуп учурда деле контент менен акча таап кете бересиң да. Конечно, реклама история. Бир жума урушам, андан кийин бир жумадан кийин урушам, анан туруп. Короче, 2 айдын ичинде 4 бой өткөзүп туруп жем алып калдым да. Анан азырам ушундай тез урушам. Бир жумада бир урушуп калам, бир айда бир урушуп калам, азырдан тез турнирге чыгып турам. ММАга чыгам, попум октагонго чыктым. ММА серияда уруштум. Хардкор, наш дело, правдада уруштум, аренада уруштум. Хардкор бул классный да? Хардкор ММАсы бар. ММА? ММАсын урушам мен. ММАсы деген бул перчатки менен урушасыз, ММАны правиласында урушасыз. Классный деген без перчатки урушасыз. Классный чыгып көргөн эмесиң? Чыгып көргөн эмесмин, чото чыгып көрөмүн деп ойлонуп атам. Неге ал өзү бирок травма опасныйраак да ал, Травма опасныйраак, просто чыгып көрсөм жакшы дейм да.
97-жылы ошол Жалал Абадта алма Көк алма. көк алмада төрөлгөнсүң. Базаркоргон көк алма айылында төрөлгөм. Арсланбап деп коет. Арсланбаптансыңбы? Жаңактын арасынан. Мектеп бүтүргөндөн кийин Москвага жумушка кеттиң. Жок, мектепти 9-класска чейин окугам. Ага чейин 5-класска чейин окуп, 5-класста окуудан айдалып, көп урушкан үчүн. Андан кийин 9-классты бүтөрүм алдында кайра келип, күбөлүк алгам. Ошентип окууну зор болуп бүткөм, 9-ду бүткөм зор болуп. Эми 5-класста баягы мушташканды жакшы көргөн үчүн, мушташкан үчүн айдалдыңбы? Мушташты жакшы көргөнүм үчүн. Андан кийин башка мектепке окугам, интернатка. Жанагындай тарбиясы жакшы болот деп. Ал жерден дагы 4 айдан кийин мушташып кетип айдалып кеткем. Мен мектепке барат элем, жанагындай толстовка бар эле. Ак көйнөк кийип барыш керек да, ак көйнөк кийип барам. Толстовкамды сумкага салып коем. Неге дегенде мушташам деп даяр барат элем, билет элем да. Ак көйнөк менен ак көйнөктү кан кылып келсем апам урушчу эле да. Мушташтым да. Ошол себептен формамды кийем, мушташканга даяр. Мушташып кайра формамды билдирбей, кан болсо билдирбей алып барып жууп, ошентип бекитип коет элем. Неге ар дайым мушташканга даяр болуп барчуң? Билбейм, мага жагат эле да. Мен мушташ. Балдарды урган жагабы эле. Мушташып утуп алсам өзүмчө прям рахат алат элем да, ал менен урдум. Мен үчүн жанагындай өзүмө жаш чоңдор болот го. Келип урушасың десе, жанагындай жок деш кыйын эле да мен үчүн. Эң жашоомдо эң кыйын нерсе жок дейт. Айта албайт элем да. Чоң болсо дагы билбейм дейт элем же эртеге мушташам деп айтат элем да. Жок дей албайт элем, короче. Ты дрался на улице когда-нибудь? Я много раз дрался на улице раньше. Сейчас не дрался. Раньше я в школе учился, я каждый день дрался. А на улице давно последний раз дрался? Перед Новый год, либо после Новый год. Ну а что произошло? Почему ты дрался? Я короче, в клуб дрался. В ночном клубе? Да, 10 человек меня нападает. Здесь вот ударил столчик. Я потом выходим на улицу. Улица поймал один. Раз на раз делал. Я не хочу драться, брат. Это на улице. Да, я не хочу сейчас драться на улице. 5-класста бул башкача мушташ болгон окшойт, айдалып кеткенине караганда. Ар дайым кандай эле. 5-класста эмне болду экен? 5-класстан окуудан айдалып барып, Спасовкада Жалал Абадтын өз жагында да, шаар жакта. Ал жерге окууга киргем, ал жерге окууга кирип, колумду сындырып, ал жерден айдалып кеткем окуудан. А каяка неге? Спасовка деген, Благовещенка деген жер бар да. Ошол жакта Спасовкада окуп, колумду сындырып, ал жерден айдалып кеткем. Кандай сезимдер болот эле? Айдалганда бир сезим болгонбу? Кандай уялгансыңбы, балким? Ошол моментте туугам айткан да, сен мектепке батпайт экенсиң эч жерге. Ал айткан, андан кийин мен классташтарым өзүмө келип айткан да, сен башка мектептерге батпадың, анан бул жерде дагы мушташасың деп ошентип айткан да. Анан ошол кичине ойлонгом, эмне себептен ушинтип урушуп, бызылдашып жүрөм. Тынч эле жүрсөм болбойбу деп. Короче, ага чейин жакшы окудум, 1,5 жыл окубадым. Только вольникте жүрдүм. Залга эле барып жүрдүм. А эмне кылып жүрөт элең залдан тышкары? Андай бир китеп окуганбы, же бир нерсе кызыкканбы, же бир кружокторго же зал? Тышкары кийин айылга келет элек, мал сал карап, ошентип, улак чабып иногда. Ошентип жүрөт элек. Белимди чыгарып алгам бир жолу. Бир бийик жерден түшүп кетип, белимди чыгарып алгам 3 жеринен. Ошондон кийин 6 ай мектепке барбай жүргөм. Баса албай калгам да, белимди чыгарып алып. Кандай болду эле ал? Короче, биздин жаныбызда жаңа бадамды билесизби? Бадам деп коет. Дарак. Дарак. Ошонун үстүндө ойноп атып, ошонун үстүнөн түшүп кеткем да. Белимден ушу эсим алып калган, өзөрүп. Белим барып салдыргам 3 жеринен. 3 жеринен чыгып кетти. Ошондон кийин баса албай жүргөм. 3-4 ай жүрүп калдым. Андан кийин 6 ай мектепке барбай калдым. Белимди чыгарып алып. Андан кийин уже колумду сындырып алдым. Ошентип эле жүрө берет элем. Колуңду кантип сындырдың? Колумду жаңактан түшүп кеткем. Жаңак күйт элек да. Жаңактан түшүп кетип, колумду сындырып алгам. Колумду сындырып алганда дагы жүрдүм. Путумду чыгарып алат элем. А путумду кантип чыгардың анда? Тоже дарактан түштүңбү? Жок, путумду улактан чыгарып алсам керек эле. Ашык-машыктан улактан чыгарып алгам. Мен жаңы эңкейип чабам деп, жаңы улакка кичинекей болом да. 5-классым эңкейем деп, жок, колум жетпейт да. Эңкейгенде бир ат келип бутка нериме урган. Түшүп кетип, бутум үзөңгүдөн чыкпай калган, ат сындырып кеткен. Элдер коолап кетти атчан. Улак эмес, мени коолап жүрүшөт. Жетпей тебелеп, ошол ат сени тебелеп атат ошо. Тебелеп атат үстүмөн. Бутум илинип калган. Илинип калып, улактын аттын астында жатам, тебелейт, башымды тебелейт.
Азыр эстесем корком да, ошондо өлүп калсам эмне болот эле депчи. Неге урушкандарына эч качан мындай травма алган эмессиң? Кол сынып, бир жактар сынып. Сынган. Колумду сындырып алгам мыймында. Бир классташым бар эле, ал дагы ошо биринчи атаман болом дейт эле, мен дагы ошондой эле. Ошо 8-класста урушканбыз, 9-класста дагы урушканбыз. Качан болду дейт, күтүп турам да, болду дешин. Мушташтам, болду дейт, всё дедим. Сыр билдирбедим да сыртымачы, бирок ичиме чыдабай калдым. Эртерээк болду десе экен деген ой келди да. Досторум менен коштошуп атып, колум сынып калганын билип калышпасын деп билдирбей атам да. Мен ММАдан колум сынып же бирдеке болуп көрө элек да. Чисто ошо жаш кезимде сындырып алгам көп жеримичи. Спортто ошо бир жолу болгон колено минис деп тиземен операция болгом. Жанагындай минис үзүлүп кеткен да, жанагындай тарамыш. Сухожилие. Тиземен ошондой болгом. Сен мага айтып бербедиң го, кандай болуп туруп, кыса айтсам бол немелерди кулактарымбы? Каякта болду эле? Кыргызстанда болду же ал жак тренировка болуп жүргөндө? Ошо тренировка болуп жүргөндө. Москвада. Ошо 2018-2019-дар. Грэплингде күрөшүп жүргөндө сынган да. Бир эле жолу сынганбы? Бир эмес, толтура. Короче, сынай берип, акыры жадап калгам, тренировканы 1 ай токтотком, анан ай. Бак кулагымдан ошондой сынай берип. Мисалы ошол эң негизги себеп, баягы мушташкандын себеби өзүңө мушташкан жагат экен эле да. Ал жакта мушташкан мен өзүмө жагаттаган болчу, мен биринчи болом деген ой болду. Жаштык кезде ошондой нерсе бар да, биринчи орунда турушум керек дегенчи. Мектепте биринчи болом, мектепте, училищада, залда. Залда. Мушташкандардын себеби ошол болчу экен, эң негизги себеби. Жок, бардыгында эле болсо керек, сизде деле биринчи орун, экинчи орун деген нерсе. Умтулуу бар. Ошондой. Бирок ал учурларда бир класста ойноп коет го, бир класс улуу болсо да. Бир экинчи курстар өздөрү деп келип, өздөрүнчө мындай коркутуп ошондой болот го, мен вообще повод бербейт элем. Наоборот, коргоп жүрөт экенсиң да. Наоборот, мен өзүмдүн немелерим заштабат элем. Кошо окуган группалаштарым заштабат элем алардан. Тийбегиле депчи. Ошол моментте мен үчүн жашоомдо минус болуп аткан уже плюска айланды. Уже жашоого плюс кошкан. Өзүмө жаккан нерсе менен мен акча табам да. Чарчабайсыз да. Мисалы өзүңүзгө жакпаган нерсени ишти кылсаңыз чарчайсыз да. Мен мисалы скалат иштегеним, эртең менен кечки кымал барыш керек, саат 8-де. Иштеш керек, тренировка кыласыз, жакпайт да ишиңизчи. 9-ду бүтүп, училищедан айдалып кетип, Бишкекке келгем. Биринчи келгем 3 ай курсик болуп иштегем ал жерде. 3 ай курсик болгону уже жанагындай сата баштадым да, уже мага оптом алып келип башташты. Мөмө жемиштерди, теги. Жок, пияз только. Пияз. Бир эле пияз мештекер. Оптом фурамен келет. Сизден может жарым фураны, 1 фураны бир эле адамга сатырсыз да. Күнүнө 1,5 миң сом тапсам керек эле ошондой. Базар жок. Нормально. Мен эртең менен саат 6-да келет элем ишке. 6-да келип, жанагындай элестетиң, бир күндө бир машинаны жүктөп таштайт элем өзүм, 15 тоннаны жалгыз өзүм. Жаш балам 16 жашымда. Канча, 1 тоннасына канча табат элең мисалы? 1 тонна эмес, 15 тоннаны түшүрөсүз, түшүргөнүңүздө 2 миң сом. 15 тонна түшүрсөң, сен күнүнө 15 тонна түшүрүп коет элең. Күнүнө иногда күнүнө түшүрүп коесуз, иногда 2 күндө бир түшүрүп коесуз. Ар кыл да. Иногда бир күндө 2 машина сатылып кетет да, оптомчу. Ошону түшүрүп бересиз. 2 машина сатылса уже 4 миң акча. Мунун баардыгы муштровка духа и тела. Чын айтканда. Потому что Макгрегор деле ошондой эле кылды. Сабыр менен бир жагынан күч көтүп алат да, духун күч алат, бир жагынан тренировка кылат да, ошонун калган нерсесин бул жака искусствого айлантырып, техникага айлантырып, ошондой кеткен келди. Мен реально кичинекей кезимде мен арык бала элем да. Арык, башым чоң, ничке бала элем. Мен жана Дыйкан базарга келгенде бөлөлөрүм айтат да, мен иштей албайт деп ойлогон экенмин. Бирок мен чыдамдуу элем. 3 ай чисто грузчик болуп иштегем, только жүк түшүрөм, андан кийин уже сатуучу болуп иштеп баштадым. Сатуучу болгондо да жакшы эле. Жакшы табасыз да. Канча табаштадың сатуучу болгондо? Сатуучу болгондо мисалы сатуучу болгондо кичине немерек да. Пиязды алып келип күтөсүз да, сатылышынчы. Может бир күндө сатылып кетет. Бир машинаны сатышыңызга бирер 10 миң сом аласыз да. Бирок жөн эле сатып күтүп отуруп жүргөндө тажап калсаң керек эле, сага бир кыймыл аракет жагат эле окшойт ал учурда. Жок, саткан жагып кийин кыймылдай берип чарчайсыз да. Чарчагандан кийин уже жакпай калат да. Күнүнө жүк түшүрө беришти. Элестетиң, эртең менен саат 6-да турасыз, жүк түшүрөсүз, кайра уктайсыз, чарчап калам да, эч жака чыга. 12 саат жүк түшүрөсүңбү? 12 саат эмес, 6-дан
даже 15 саат ам жүрүп таштайсың. Азыр ошондо Бишкекте мисалы 3 ай грузчик кийин канча бир 7 айдай 8 айдай продейс болуп, анан кийин кетип калдым Москвага. Ошо кайсы жылда кеттиң ошондо Москвага? 2015 аяктары кетсем керек 2016-га жакшы. 2016 кыш, именно кышында кеттим да, барып 1 ай иштебей жаттым. Кандай болуп баруу чечим келдиң? Ошондо ким бирөө чакырды, туугандар айтып калды? Жок, атам менен апам Москвага барышкан да, ошо 1 жыл болгон барганымачы. Барган, сен менен барам деп кызыга бергем, баргым келип жүрө бергем. Айтышкан. Туруп деп паспортумду алдым. 18ге чыктым, кеттим да. 20 000 айлык жатканасы. Тапкан айлыгың бирок тамак ашка эле кетип калат экен да, негизи. Амалы ашырат элем, ошо 20 000 ашырат элем, сенесизби? Еще подработка кылып, нарак-берак кылып. Подработка кантип тапкансың? Барып өзүң бирөө Жок, ошол жерде чакырышат да, келип жардам берип коет, нарак-берак деп айтышат го. Күрөштө чоң немелер эсли чоңураак неме болуп калса. Эми дворник болуп көп иштеген эмесмин да, аз эле иштегем да. Я. Ты здесь спишь? Да. Здесь ничего нету. Ну вот этот матрас здесь. Ты просто стелишь матрас на пол Да, и спишь? Пол. Да. Покажи. Я только вечером здесь. Вот. Сюда так. Вот. Здесь я сплю. Каждый день после тренировки. Здесь. Ой. Отдыхаем. Вот так. Слушай, ну, то есть ты как бы здесь арендуешь койко-место? Да. То есть вот только этот матрас ты здесь арендуешь? Да, здесь. 9 ай бир кызыктуу окуялар болду. Эмне кылып жүрдүңөр? Кандай болду? Өз көз карашта кандай сезимдер болуп жүргөн кезде ал жерде? Максаттар пайда болду балким ошол учурда. 9 ай вообще амалда максат деген нерсе жок болчу. Башка бир ойлор жок эле. Бир эле акча таап туруп иштеп жүрмөй. Башка вообще ой жок эле. Тренировка. Вообще 0. Спортко келем деген эчтеге жок эле ойда. Бирок бар эле негизи сен андай кызыгууң бар экен. Кызыгуу бар эле, бирок спортто кылып мынтип жүрөм деген вообще ой келген эмес. 2016-2017ден кийин келип баштады да. Тренировканы качан баштадың жаңы жумушка грузчик болуп келгенде? Тренировканы, короче, 2017 кылдым, баштадым. Кандай тренировка? 1 ай. Кандай тренировка? Эртең менен кылат элем. Ошентип кылып жүрдүм. Не тренировка? ММАдан баштадым. Сразу ММАга? Сразу ММАдан. ММАдан баштадым. Барып 1 ай кылгандан кийин зал жабылып кетти. Ошентип жүрүп калдым. Андан кийин 2010. Азыр зал неге жабылып кетти? Билбейм, банкрот. Кыргыздардын залы беле ал. Банкрот болуп калды ошентип. Зал жабылып кетти. Аны ким таап берди? Ким айтты ушул залга барбайсыңбы деп? Менин братандарым бар эле кошо жашаганчы. Ошолор тренировка кылып барсаң чыгасың деп. Мен 4 күн залга баргам, 4 күн залга баргандан кийин Полот деген агайым бар эле. Ошо сен болосуң бойго деп эле алып барып салып жүргөн. Биринчи местен алгам, биринчи барганда эле. Чыгып ал жерде 3 круг урушуп, уже финалда бир чечен бала менен чыктым. Чечен баланы чыгып уттум, биринчи местен алып келдим. Жакшы болуптур да, ошондо башталыптыр да чыныгы. Ошондо башталган да, чыныгы спортко деген. Ошол 2017-нин жайында күз болуп калат абы? Күзгө жакын да. Кийин кандай болду? Ал жактан бир акчалай берсе уттуңбу? Эчтеге, просто так чыгасыз, еще 500 сомбу, 1000 рубль бересиз. Сиз чыкканыңыз үчүн бересиз. Членский да? Любительский турнир. За участие. Ошентип берип күрөшкөм. Андан кийин грэплингке күрөшүп баштадым, самбого, боевойцам только төлөп күрөшөт элем. 2018 только ошентип баштадым. 2018 сентябрдын 7-си күнү биринчи профессиональный боюм өткөздүм. Жумат Давлат Наматов деп бир тажик бала. Ал профессиональный бойду урушкан бала эле. Ошо мен урушуп утуп алгам, треугольник менен. Треугольник менен? Захват калдың ба? Бут менен тартып. Андан кийин грэплингте күрөшүп аттым, постоянно бир да алып аттым, көп жолу күрөшкөм. Ошол 1 жыл ичи любительскийлерде катышып жүргөндө сен иштейт элең, грузчик болуп. Иштейт элем. Анан теги любительский турнирлерге барып катышып коет элең. Катышканда да канча ар 1 айда бирден турнирге катышып коет. 1 айда 4 турнирге катышат элем. Бир турнир эмес. Ошондо 1 жыл ичи канча бир 40 Короче, 300дөн ашык любительский немеде турнирге катышты. 300 схваткадан ашык. Мисалы ММА барбана койсак, кыргыздар өткөзөт, кыргыз күрөш деп. Ал жерде 1 күн эле 4-5 адам менен күрөшүп коесуз. Грэплинг деп турнир болот. Ал жерде 4-5 адам менен күрөшөсүз 1 весте. Мен 2 веске түшөт элем.
2 веске түшүп 2 вестен же 8 же 10 адам менен күрөшөбүз да. Ар бир күндө 10 адам менен күрөшөбүз. Ошентип жүрүп почти 200-300дөн ашык жанагындай любительский немеде өткөзүп таштадым. Схваткаларды. А турнир бир 40-50дөн ашык. 50дөн эмес, о 100дөн ашып кеткен. 100дөн ашып кеткен турнирге катышып койдуң ошол 2017-2018. 2018 күзгө чейин. Профко өткүчекти. 2019 кандай себеп? Не кылат, не берет эле? Стаж аласыз да. Опыт аласыз. Опыт аласыз. Ошентип элем постоянно чөтүлөм. Анвар есть, он хочет грэпплинг чисто. Давай выйди сюда, мы покажем грэпплинг. Ну давайте сабмишину. Время пошло. Оп. О, Хорош. Хорош. Ничего себе. Не, на треугольник идет, да? Блин, мощно. Анвар, что там? Удивил. Хорош. А ты хорош, братец. А ты реально хорош. 300дөн көп грэпплинг, ММА, самбо, боевой самбо, барбана пойсак жанагындай кыргыз күрөш дагы. Бокс бар беле? Бокска ham дагы. Дагы казак күрөшкөм, чечен күрөш деп күрөш болгон, ошого күрөшкөм да. Чын айтканда мындай практикалык опыт, тажрыйба абдан сонун топтопсуң да 1 жылда. 1 жыл эмес, 1,5-2 жыл, почти 2 жыл жүрүп койдум. Жок, профко 1 жылдан кийин катышып баштапсың. Профко катышпастан, профко катышсам да, бирок грэпплингке күрөшүп аттым. А грэпплинг жөнүндө стажга. Барбана пойсак азырам күрөшөм. Чисто стаж алам деп барам да. Анан немеде финалда күчтүү бир кыргыз бала менен чыгып койгом өзүчө. Финалга чыкканда берип койбойсуңбу, сени утуп коет дейт да. Мен айттым, мен бир күрөшүп көрсүн, ана чысты истетебиз дедим. Бир кармашып көрсөчү биринчиден. Кармаштык. Бир неметкенде 2 бала алды. Анан кийин дагы 2 бала алып койдук. Стажы бар да, барбана пойсак күрөшүп жүргөн. Мен аңдып калдым да, бир иштейин десем чалып койду, дагы бир иштейин десем дагы иштеп койду. Иштейин деп бияка алдап туруп жан башка таза победага уруп таштадым да. Уруп не дейсиңер эми дедим. Вот, это спорт дедим. Деп биринчи месттен алып кеттим. Сен окууга барбаган учурларда көбүнчө үй, айыл чарпын ошо мал карайт. Карап эле жерден берет экенсиң да. Окууга барбаган малда мал. Мен өзүм жалгыз карайт элем да, малдарды полный. Кантип мындай акча таап, канча жашайчуңар эле ошол малдарды сүт сатып? Ошол малда жок, мен атам биз кичинекей малбыз да, бизде магазин бар эле. Атам автобус айдайт эле. Биздин айылда бизде автобус бар эле. Автобус айдайт и магазин бар эле да. Комок деп коет эле. Ошону карайт, апам магазин карайт эле, атам автобус айдайт эле, байт эле. Ошентип жамагат эле, мен кичинекей малмын да. Ошол жете эле бар окууга? Жетмек үчүн ашып калат эле. Амалда жакшы акча табышат эле. Негизги эң улуусу катары көбүнчө ишеним жоопкерчилик сага эле түшкөн экен эле да. Азыр деле мага. Мен бардык нерсени өзүм кылам. Ушу 2021 нашы жалда уруштум, маска кийип чыктым. Бир маска менен чыккам. Ошондо мени жөн эле проходной боец деп салып беришкен окшойт эле да. Мен чыгып соперникти наракка берака көтөрүп чабып уруп койдум. Андан кийин Я Нурланбек Марсель из Кыргызстана. Я приехал в город Джалабад. Я профессиональный боец ММА. Я пришел в наше дело рывать и метать. Я мастер спорт по грэпплингу и международный мастер спорт самбо и мастер спорт кураж. Я принимал участие в профессиональных боях. Сегодня, когда закроется клетка, вы забудете, что видели раньше. Ал баягы бул уже именно поп ММА шоу сыяктуу болуп кеткендер. Шоу сыяктуу болуп кеткендер да. Мен маска кийип, ал кылычтарды кармап, зритель просмотр алыш керек да. Эми поп ММАдан түшүнсө болот да, просмотр керек аларга. Алар ориентир көбүнчө YouTube экенан да. Боецтерге ушунча гонорар төлөп берип атат. YouTubeга канча көп просмотр алса, спонсорлор ушунча көбөйөт го. Ошондой да. Бирок бир гана поп ММАда урушпайм, профессиональный ММАда да урушам да. Азыр деле поп ММАдан чыкса поп ММА, профто чыкса профто.
Неме, сенин планыңда именно UFC же бокс бу? Же кайсысын? ММА, UFC. UFC, да? ММА, да. Точно, правила. нацелен Точно, UFC-ге. сел ММА. Чемпионстволор бар профессиональный? ММА серия менен Эмир UFC деп совместный турнир өткөзгөн. Ошол жерде чемпионский пояска ушкам, уткам. Пояска анан любительский турнирлерден толтура жолу уткам. 11 пояс уткам. Крой потом деген организацияны көп да. Ар кыл турнирлерди уткам. Поястарды. 11 любительский турнирден чемпион болсуң? 9. 9. 2 жолу профессионалдын. Именно турнирлерден да. Ал экөө кайсылар? Ошо бирөөсү ММА серия менен Эмир UFC совместно өткөзгөн, бирөөсү Мурас деген. Мурас деген бул Кыргызстандагы? Кыргыздардын организациясы Москвада. Кыргыздардын организациялар кандай? Москвада жакшы эле өткөзүп атабы? Жакшы өткөзөт. Мисалы салым жагынан, Мурас жагынан ошол спортту, Кыргызстандын спорт жагынан түрткөн аракеттенип атасың да? Башка кандай жагынан өзүң бир жеке чыгармачылык жагынан же жеке өзүң план жагынан, бизнес жагынан же кандай бир өсүү каалап атасың? Кыргызстанда жашайын деп атасыңбы же Россиядабы? Кыргызстанда. Америка барсаң деле бир келем да, либо атайланып казыгын табат дейт го. Либо Кыргызстанга келебиз да. Каяка барсаң да, Европага, любой жака барсак келебиз. Японияга болсо дагы. Любой жака барсак да. Ошондой да. Мага азыр жанагындай эмес да, акча табып анан бай деген нерсе жок да. Главное элге пайдам тийсе, жакшы нерсе кылсам, чисто Кыргызстандын жакшы жагынан көрсөтсөм деген. Ошондой эле ой бар да мендечи. Мен спортко келгенде менде жанагындай ой болгон да. Мен сиз айткандай жанагындай фейс-то-фейске чыгып, ошондой кылам деген, мен акча иштейм деп андай ой келген эмес. Ошондой ой менен келип уже спортко калып кеттим да бир жолугачы. Ишо мен өзүм иштейт элем. Поп ММА менен проф ММАнын айырмасы, организаторлордун айырмасы барбы? Башка организаторлор? Да? Профессиональный лигалардан бөлүнөт, оңой эмес түргү. Көп. Поп ММАдан бөлүнөт. 4 тур бар. Поп ММА, Наш дело бар, Правда бар. Арена High Fighting деген бар. Хардкор бар. Хардкор же ММАсы профессиональный өтүп кетти. Хардкор да? Хардкор ММАсы профессиональный. Ошол ММАсында ким Самат бирок ММАсы бокстун өтөйүн деп атабы? Самат бокстун урушту, кой салды го. Азыр 22-синде? Кулачный. 24-түндө урушат. Кулачный болобу? Кулачный урушат. Кулачныйлардын бирок бүтүрөт окшойт почему кабыл эле. Сен болсо бир чыгып көрөйүн деп атасың, кийин профко атталып. Же кандай? Кулачныйга если хардкордун поясын алсам, кулачныйдын поясын аракет кылып көрөм го дейм да. Билбейм да, көрөбүз, планга карайбыз да. Дальше эмне болот, эмне жок. Азыр кандай болуп атат ошондо выходың? Акчасы секрет го азыр. Уже нормально да, бирокчу. Жетет Кудайга шүкүр, бирок. Бирок эми 100 миңден кем болушу? 100 миң эмес, 300-400 миңден деле кем эмес. Выход. И плюс ошол эле сумма утсаң. Сверху, да? Жакшы экен да азыр. Уже почти миллионго деле чыгып кетиш мүмкүн да. Анда буюрса сен санга эмес, бир аз выборочно бир немени, версияны, кайсы версияны чыгам, и плюс профпу, поппу ошол жагын определять кылган убакыт келиптир да. Жок, попто уруштам азырчы. Может, убактылуудур. Бирок урушо берем да. Мен мисалы токтотуп коем деген нерсе жок да. Попмада деле профто деле урушо берем. Кайсынан келет, урушо берем. Азыр ошондо канча жаштасың? 25-тен. 25, 26 болот быйыл, күзүндө, жайдын аягында. Бокста биздикилерден кимдер чыгат деп ойлоп атасың? Буюрса. Самат аракет кылып атат окшойт да бокска? Бокста ушу Самат чыкса керек дейм да. Билбейм, боксерлорду көп тааныбайм да менчи. Ошо Саматты билем да. Ушу Самат чыгып кетсе мүмкүн. Немегечи Америкага барышы калышы мүмкүн ошо. Сен кече сторисинде бир баланы бөлүштүң го, ким эле? Бектур беле? Бектур деген ким деген? Сакалчан бир баланын сторисинде. Брачкамбы, Барс. Барс деген. Сен брачкаңбы? Бир тууганбы? Бир тууган эмес, мондай брачка да залдагы. Ал дагы неме экен анда? Жакшы стилин экен, жакшы урушат. Шоу жагы дагы бар экен, принципе. Орусча сүйлөйт, хайпабайт этет. Полный нерсе да. Ал да мындай өзгөчө бир стили бар окшойт эми. Харизма бар го. Ал эмне кылып келет? Ал да чемпион болуп келет ага. Жок, ал ошо бир Шопкал менен, Шопкал деген бир байыс менен урушкан үчүн Шопкалга берип койду, анан азыркы кийинки боюн спорный кылып койду да. Ошондой болуп калды анын бою. Ниче кылып койду.
Бирок жакшы неме дейт. Билет да жолунча. Мындай кылабыз, андай кылабыз деп. Биз бири-бирибизге негизи эле мисалы Самат ошо жардам беребиз да бири-бирибизге. Мына жерде мындай кыласың. Самат менин бир боюмда Самат чыкты секундант болчу. Бокстан чыктым мен. Самат алып чыгып мындай кыласың, андай кыласың деп көрсөтүп берди да. Даярданганда эми ошо Самат экөөбүз даярданып көрсөтүп мындай кыл деп. Немеденчи? Ошол эле Кавказский турнирлер же там. Ошо Эйсей бар. Кавказский болбу? Кавказский. Эйсей. Чечендердики чисто. Беркичи? Попому. Сулянов. Сулянов. Толя Сулянов деп жанагы чемпионский поезд алсаң UFC'ге кетирем деди го мага. Ошо бала. Лысый. Хардкор да? Хардкор ошонуку, полный хардкор боксинг, хардкор ММА, кулачный, полный ошонуку. Берки тиги Эйсейдин ал проф почиста. Чеченский да? Чеченский. Ал жак бар жок калыс эле өтөбү негизи? Реально өтөт, реально өтпөйдү эле калышы мүмкүн. Эми организациянын балдар болсо берип коюшу мүмкүн. Аркылуу да. Ар жерде даже Кыргызстанда деле ошондой болот го. Өзүнө жакыныраак немелерди болсо берип коюшу мүмкүн, ошондой да. Ошого кандай түрдө максимально калыс болуш үчүн кандай таза болуш керекпи? Таза болуш керек. Нокаут либо удушение дегенде. Ошондо гана шанс болот деген, международныйларда кандай оюнча? Международный. Ошол UFC. Эми UFC'де деле болот да, мисалы тартып коюп деген нерсе болсо керек. Эми UFC'де деле бар, көрөбүз да. Бардыгына ийгилик, мына биздин олимпийский вид спорттогуларга деле бардыгына ийгилик. ММАдан Кудай кааласа биз дагы Америкага барып калаттырбыз. Кудай буйрса. Кудай буйруп насип кылса. ММАнын спортсмендери деле Кыргызстандын флагын көтөрөт дегенде. Кыргызстан үчүн деп жүрөбүз биз деле ММАда урушкан. ММА деген именно UFC'де көтөрөбүз деп атасың да буйрса. ММА дегенди карабайт да, просто жардам көп беришпейт да, чисто мамлекет жагынан. Ошол себептен Кыргызстанда ошол жака көңүл буруп койсок. Ошол жагына көңүл буруп койсо деле жакшы болот. Чисто биз либо Америка, либо Кыргызстан флагын и Россияныкын көтөрбөйбүз. Чисто Кыргызстан деп жүрөбүз. ММАнын спортсмендери патриотураак болот. Наоборот, Кыргызстан деп эң опасный спорт го дейм ММА. Ошол себептен колдон келишинче аракет кылып атабыз эми Кыргызстандын флагын көтөргөнгө. Ошол себептен бардык спортсмендерге ийгилик, главный травма албасын, ата-энесинин бактысына бар болсун. Ошо бардыгыңарга удачи, только чемпион бололу иншалла. Билбейм, главный сел болуш керек. Сел болсо, селге карап кете бересиз, анан уже аркаңызда иш бүтүп кете берет да, майда-чүйдө иштер. Селге карап кете берсеңиз, фокусту ошол немеге караш керек экен да, максат коюш керек экен да. Максатка коюп, мисалы, мындай кылам десеңиз, ошо менен кете бересиз, уже иштер бүтө берет да. Аркадагы иштерчи. Өзүңүз билбеген маалда бүтө берет. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат сизге, чакырганыңызга чоң рахмат. Марсель, сонун маектештик.